Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ошондой эле бүгүнкү 2 ноябрь маданият күнү жалпы эле кыргыз элинин ичиндеги маданият тармагында эмгектенип келе жаткан биздин кызматкерлердин баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ар элдин өткөн тарыхы жана энчилүү маданияты болоору чындык. Тарых элдин басып өткөн жашоосун, тиричилигин кабарласа, ал эми маданият бул ар бир элдин рухий жана моралдык жактан баа берип келет. Ошондой эле маданият бул адам баласынын жашоосундагы ой санаасы, кыялынын, таалим тарбиясынын, тиричилигинин, эмгегинин сулуулугунун жана жаратылыш менен болгон мамилесин аныктаган түшүнүк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде ушул маданият күнүнө карата биздин Баткен областтык Апаз Жайнаков атындагы драма театрынын маданият кызматкерлери бүгүн бизде конокто. Ушул Апаз Жайнаков атындагы драма театрында эмгектенип келаткан, көптөн берки өздөрүнүн эмгеги элге сиңген биздин режиссер коюучу Мансур Парпиев агабыз жана ошондой эле жогорку категориядагы артист Маккамов Каламбек агайыбыз жана көркөм жетекчи Сайдымар Султанмуратов агайларыбыз бүгүнкү бизде түз эфирде конокто. Агайлар, саламатсыздарбы? Бардыгыңыздар бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ар дайым ушул биздин жалпы эле ушул эмгектенип жаткан тармакта ушул Баткен областына өзүңүздөрдүн эмгегиңиздер сиңе берсин. Дайыма сиздерге күч кубат тилейбиз. Бар болуңуздар. Эмесе бүгүнкү ушул күн майрам күнүндө биздин маданият тармагы боюнча мен сиздер менен бүгүн түз эфир маек козгогубуз келип турат. Негизи эле айтсаңыз ушул эң алгач Мансур агай сизден баштагым келип турат. Ушул маданият тармагы жалпы эле кыргыз элиндеги маданият ишмердүүлүгүнүн жүрүшү, мурунку учурдагы, келечектеги ушул маданият боюнча сөз козгоп кетсеңиз. Рахмат, жакшы суроо болду. Маданият деген терминди мындай чечмелей келсек, бул бардык элдин, журттун өзүңөр айтып кеткендей санаасы, ою, максаты, каада салты, жүрүм туруму, ушунун баары маданиятты камтыйт. Муну жалпы көрөрмандарыбыздын бардыгы жакшы түшүнүшөт. Ошону менен бирге биз көп өтпөй жылыбыздын башында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич адеп, ахлак жана дине тарбия жөнүндө жакшы жарлык кабыл алды. Бул жарлык элибизге чаңкап турган адамга суу бергендей жакшы бир жарлык болду да. Анткени биз билип, сезип турганыбыз менен маданиятты дагы тереңирээк көздөштүрүп, терең түшүнүүгө болгон чоң жол ачты десек жаңылышпайбыз да. Маданият бир гана маданият деген түшүнүк чоң тармакты камтыйт. Анын ичинде биз мана театр кызматкери болсок, анын ичинде жалпы райондук деңгээлдеги маданий кызматкерлер дейт. Алар китепкана, сүрөтчү жана башка, музыкант, айтор бул тармак өтө чоң, өтө бай тармак. Ошондуктан бул тармактын бир бөлүгү болгон театр өнөрүнө биз аралашып, ушуну менен элибизге кызмат жасап келаткандыгыбыз үчүн бүгүн биз өтө сыймыктанабыз. Анткени биздин тармак бул өзгөчө. Маданиятта канча тармак болсо, ошонун бардыгын бириктирип туруп, синтездештирип, анан көрөрманга ушундай бир жакшы чыгарманы тартуулоо бул театрдын
мақсаты, милдети ошону менен бирге жаш көрөрмандарды тарбиялай турган бир агартуучу чоң маданий ордо. Анан маданият бул адамдын жан дүйнөсүн агартып, тазарта турган, адамга рухи жакшы бир тарбиялай турган очок. Ага, эми мына бүгүнкү менин конокторум Союздун дагы доорун сүргөн адамдар келип отурат. Мына Кыргыз Республикасы өзүңүздөр билгендей жаш өлкө деп айтсак жаңылышпайбыз. Эми өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн катарында мурунку Союздун мезгилиндеги маданият менен азыркы мезгилдеги маданият жөнүндө кандай көз караш? Ажырым чоң. Ажырым чоң. Сын пикирлериңиз? Эми бүгүнкү күндө кыргыз маданияты, кыргыз искусствосунда эми Кудайга шүгүр бир мезгилде бардык тармак келчикти. Анан кайрадан бутуга туруп, жаш кадам таштаган баладай тайтайлап келтирип, бүгүн өзүнүн нугуну, өзүнүн ыгыны жолуну таап, кайрадан өнүгүүнүн жолунда да, өнүгүүнүн жолунда. Биздин жаштыгыбыз 70-80 жылдарга туш келди. Ал мезгилде кыргыз маданиятынын алтын доору болгон. Алтын доор. Ой, ал мезгилдеги кыргыздын маданий тармагында, театрда, операда, музыканттар, булар бардыгы бүтүндөй жер бетиндеги материктерге барып, өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулап, бир керемет чыгармачылыгы менен бул жер бетинде кыргыз деген эл бар, анын ушундай маданияты бар деген жакшынакай түшүнүктү ошол мезгилде тартуулап келди. Ал мезгилде кыргыздын далай чыган чебер өнөрпоздору СССРдин ыйлакысы деген ошондой жогорку чектерге жете алды. Анан Союз таркагандан кийин ошол туу чокуга жеткен маданият, албетте бардыгыбыз жакшы билебиз, солгундай түштү. Солгундай түштү. Анткенин себеби адамдын баласы биринчи курсагы ток болуш керек, үстү бүтүн болуш керек. Анан ал эргүү болот дагы, анан чоң эмгекти жаратат. Ал биз кыргыз маданияты үчүн өткөн мезгил болду, сыноо болду. Бирок кыргыздын уучу куруу эмес. Бүгүн дагы нечен деген өнөр адамдары маданияттын ар бир тармагында өсүп, өнүгүп, өздөрүнүн ордун таап, кыргыз журтчулугуна кызмат кылуу менен бирге кыргыз элинин дагы бир туусун желбиретип келет. Азыр эми ошол курсагы ток болуш керек деген сөзүңүздөн улам козгогум келип атат да. Мына эми Союздун мезгилинде артисттер чындыгында бардык нерседен камсыз эле. Үй жай керек болсо үй жай менен камсыз болду. Анан азыркы президентибиздин эмеси боюнча мына Кудайга шүгүр десек болот. Быйылкы жылдан бери сиздерди кичине болсо дагы жалпы эле баарыбыздын ушул айлык жагыбызды көтөрүп койду, маянабызды. Эми ошол сиздердин театрга жумушка кирем дегендердин саны көбөйүп жатса керек деп ойлойм. Албетте, албетте. Эми мага айтайын дегеним, эми жанагы Союздун мезгилинде учкай сөз кылдык. Ошол мезгилде маданият кызматкерлеринин светинен акысын төлөйт эле. Жылына 2 тоннадан көмүр түшүрүп берет эле. Бул чоң жардам эле да. Эми ушунун өзү ошол мезгилдеги маданияттын өңгөнү, өскөнү, гүлдөгөнү, мамлекеттин маданиятка көргөн камкордугу деп түшүнөбүз да. Эми бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Кайта Кудайга жатып туруп шүгүрчүлүк келтиребиз да. Биздин бактыбызга Садыр Нуркожоевичтай азамат кыргыз журтуна ажонун башчылыгы болуп келгенден кийин
маданият қызматкерлеріне, маданият тармағына андан тышкары жалпы башка тармактарга кезеги менен көңүл бөлүп, алардын түшүнүп, алардын эмгек акысыны көтөрүп, жашоосуна жакшы шарт түзүп бериши бул биз үчүн чексиз бакыт. Биз кажообузга чексиз ыраазыбыз. Жана айтылгандай, баланын курсагы ток болсо, буту колу шок болот дейт. Анан кийин ага илхам келет. Театрдан кетпей иштегиңиздер келип калды эле көйгөндө. Бардыгыбыз төшөгө апарып алганбыз, кечинде ошол жерде жатып иштеп атып. Анан жанагы жаштарды театрга тартуу маселеси бизде аракет жасап атабыз, бирок Кудайга шүгүр, Баткендин жаштары атайын борбордогу ушу маданий окуу жайларды, керек болсо консерваторияны, атайын актёрдук факультеттерди окуп бүтүп келген жогорку маалыматтуу жигиттер бүгүн биздин катарыбызда кошулуп аткан. Буга биз чексиз ыраазыбыз. Дагы алар ушинтип көбөйүшүп келсе, биздин театрдын деңгээли, бедели көтөрүлөт деген оюм бар да. Туура айтасыз, ошо биз тааныгандан азыркы күндө жакшы жаштар окууду бүтүп келип, ушул биздин театрга кирип иштеп жатканы негизи бардыгыбыз эле кубандырып жатат да. Албетте да. Себеби өзүңдөн чыккан кадр өзүңө келип, өзүнүн элинин маданиятын көтөрүүгө алардын кошкон салымы бул кандай бир бакыт, сиз айткан, э? Сонун рахмат агай. Эмесе мен сөздү ушул биздин катарда отурган көркөм жетекчи, жалпы эле эл сүрөтчү катары, акын катары дагы биз сизди жакшы тааныйбыз. Канчалаган чыгармаларыңызды эл угуп, таанып билип жүрөт. Чыгармаларыңызга обондор салынып жаткан учуру биз сиз менен да сыймыктанабыз. Сайдымер агай, сиз дагы өзүңүздүн ушул маданият тармагындагы жасап келе жаткан эмгектериңиз, ийгиликтериңиз жөнүндө сөз козгоп кетсеңиз. Турмуштун ак карасын жаман жакшы дегендерди бүт бар ушу биздин театрдан келип, биз баягы даваттай эле эмеде жүргүзөбүз да. Өзүм жөнүндө айтып кете турган болсом, биз эле ошол 2006-жылы насип буйруп, ага чейин облустубуз түптөлүп дегенде анан ушундай театр тармагы дагы ачылып, андан бизге ушул ошого насип буйруп, мына раматылык кыргыз эл жазуучусу немеси артисти деген Аппажанак нерсене туш келип ал киши иштеп кетти. Ушул баарыбызды топтоп, мына Мансур Парпиев баш болуп, ошол жерде бүт баарыбыз топтолуп, мына Маккамбаев да кийин келип катарыбызга кошулуп, ушундай бүт баары өзүбүздүн эле ушул аймактан топтолуп, ушундай бир театрдын ачылышыга биз дагы баягындача тарта эме болуп калды, биз кошулуп калдык. Ошондон бери мен сүрөтчү, башкы сүрөтчү болуп кирдим. Андан эмгектенип келдик, бир топ спектакльдерди жараттык. Анан биздин өзүбүздөн баягындача профессионалный окуп келген баягы кесипкөйлөр жок болгондо, кызматкерлер. Анан шаардан эл артисттерини, режиссерлорду, башкаларды чакырып келип коюп аттык. Акыры баягы опыт ашып дегендей эмелер ашып отуруп, анан өзүбүз дагы уже өзүбүздөн чыгып, мына биздин агайыбыз Кыргыз өзү мындай жөнөкөй болуп отурат, айтпай. Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артист. Мына бизди алып отурат, агайым дагы уже мына нече спектакльдерди чыгарып, жомокторду коюп, азыр ийгиликтүү жүрүп аткан мезгили. Ушул биздин тармактарда, биздин айыл шаар, ушул чөлкөмдө, Баткен Өрүзан чөлкөмүндө да. Анан 30га жакын ушуга чейин спектакльдерди койдук. Мына 17-сезонун, күзгү сезонунда ачтык буюрда, Кудай кааласа. Дагы да шыктанып, жана айтып кеткендей, кичине мындай майналар көтөрүлүп, жогору жактан көңүл бурулуп дегендей. Анан жаштардын келип бизге кошулган, жана өзүңөр айткандай, ушундай шык менен жакшы эмелер менен иштеп атабыз. Иштеп жүрүп атат. Рахмат агай, мен алдыңызда турган китепти дагы козгоп кетким келип турат. Бул китеп сизге таандык китеп экен. Бул качан чыкты? Бул китептин ачылышы качан болот дегендей? Бул китеп бул менин 3-чү ырлар жыйнагым. Буга чейин 2 ырлар жыйнагым чыкты. Мындагы өткөндө бул дагы барып ошол Бишкектен менин агайым, устатым Аскарали Ражабалиевдин китеби дагы былтыркы Кыргызстан боюнча мыкты жылдын мыкты китеби болуп аталган. Мусабыр деген китеби.
ошондагы талкуусу эмеге чакырдык анда баягы бет немеси болуп талкууга. Анан мен да китебимди ошол жерден талкуулашып, ошондой жакшынакай эмелерге эме болуп келдик. Убакыт деген бир 10 жылдын аралыгында чыккан ошол 3-жырлар жыйнагы. 10 деп койгонуңуздун мааниси, Ооба. Азаматсыз рахмат агай, алайым калемиңиз курчуй берсин, иштериңизге ийгилик каалайм. Мына өзүбүздүн дагы бир бул жерде жогорку категориядагы артистибиз Каламбек Маккамов агабыз отурат. Агай, айтсаңыз, ушул канча жылдан бери эмгектенип келатасыз? Сиздерде ошол эмгек жолуңуздардагы кандай көйгөйлөр болуп турган мезгил, же азыр бардык жактан камсыз болуп турасыздарбы деген суроого жооп берсеңиз. Рахмат. Жалпы эле телевидение тармагында иштеген жалпы жумушчуларга ийгилик каалайм. Ошону менен бирге маданият тармагында иштеген жалпы маданият кызматкерлеринин бүгүнкү майрам күнү менен куттуктаймын. Ошону менен бирге мен 2010-жылы Баткен областык гимназия жатак мектебинде досум Сайдмер экөөбүз иштеп жүрдүк. Анан досум ушул жака драм театрга келип иште деп неме кылып экөөбүз келсек, Алымкул аталык спектакльге келип көрүп аткан. 2010-жылы ошол Алымкул аталык спектакльден катышып, үчөөбүз тең ойногонбуз. Бирок жакшы ийгиликтер болду. Ошол жылдан бери азыркы мезгилге чейин үчөөбүз бирдикте, бир туугандай, бир адамдай болуп, бир жеңнен кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып дегендей ынтымак болуп, көптөгөн ийгиликтерге жетип келатабыз. Анан карындашым дагы иштейт экен, Парихан Момунова деген. Ошол карындашым экөөбүз кош жылдыз болуп ырдап көптөгөн ийгиликке жетиштик. 2012-жылы Тогуз Кайрык телефестивалынан келип, ал жактан келген жюрилер бизди дагы Чолпон Ата шаарында өтө турган Тогуз Кайрык телефестивалына бере турган жолдомо берди. Ошол тамашалуу Чал кемпирдин ажили деген ырды Андебек менен Койсун Сарат, Койсун Карасарт репертуардан. Ошолордун репертуардан алынып, даярданып, ырдап жүрдүк эле. Ошол ырыбыз өтүп калды. Жакшы ийгиликтер менен келдик, диплом грамоталар менен келип, агайыбыз бир айлык премия жазып, жакшы ийгиликтер менен коштоп алды. Бирок андан бери дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратып атабыз. Ишибиз агайыбыз Мансур Парпиев агайыбыз, Сайдмар Султанмуратов агайыбыз, кала берсе баягы музыка бөлүмүнүн башчысы Алия Жамантаева эжекейибиз жана башка агайларыбыздын тарбиясын алып, ошолордун сабагын алып, ошолордун жакшы сапаттарын алып, жакшы ийгиликтерге жетишип, райондук грамотадан азыркы мезгилге чейин былтыр февраль айында маданият министри болобу, президенттин грамотасыга чейин алууга жетиштик. Бир эле мен эмес, бүт биргиштегендерибиз кубаныч менен театрдын сыймыгы болуп, абдан кубанып иштеп жаткан мезгилибиз. Азыркы мезгилде дагы Мансур Парпиев агайдын калемине таандык Түлкү менен Мышыктын достугу аттуу жомогу менен даярдатасыздар. Жомогу менен Гастролдоп. Гастролдоп жатасыздар. Гастролдоп 250-300 миңге жакын немеге драм театрга ошончолук тыйын тыпыр түшүрүп, жакшы
Жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Агай, айтсаңыз, ошол гастролдор каяктарга барып атасыздар? Бирок Кыргызстандын бардык аймактарында же Баткенде эле? Областной бар. Областтык эле? Областтык деңгээлде эле. Бирок эгер жетекчилер макул болсо, биз башка облустарга дагы барып, башка райондорго дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишкибиз келет. Мансур Парпиев агайыбызга рахмат. Бизди ушунчалык деңгээлге жеткизип тарбиялап, ушунчалык көп болбосо дагы, аз болсо дагы ийгиликтерге жеткирип атат. Агайыбыз менен Сайдмар агай, Мансур агайыбыз менен сыймыктанабыз. Рахмат. Илайым биз деле ушул кишилердин деңгээлиге жетип, эл артиси болуп, жакшы ийгиликтерге жетишип беришибизге тилектешпиз. Рахмат агай, мен сөзүңүздөн байкасам, азыркы мисалы үчүн сиздердин ошол эми маданият билим жок адамдар келип эмгектенип калды да. Ооба. Ошол азыркы күндө атайын бар ушул театр тармагын окуп келип, анан жаштар келип жумушка кирип атышат да. Ошол кызматкерлер жок мезгилде ошо сиздердин эмгегиңиздер зор болду деп баалайм да. Эми агай, айтсаңыз, ошол сиздердин театрда көрүүчүлөрдүн катышып берүүсү кандай болуп атат? Мурдакы каранды салыштырмалуу көйдү? Мындай да, мен буга мындай комментарий айткым келет да. Эл ичи өнөрдүн кенчи деген жакшынакай накыл сөз бар да. Биздин театрыбыз ошо 2006 жылы түптөлгөндө дээрлик элдин ичиндеги өнөрпоз таланттууларды топтогонбуз. Алардын ичинде мугалими бар, алардын ичинде шопуру бар, трактористи бар, жөнөкөй эле айылда жүргөндөр бар. Ошолордун бардыгын топтоп, эми Баткен алагандай эл кимдин кандай чымыны бар экенин билебиз да. Ошолорду топтоп туруп, анан бириктирип туруп, иштеп, эмгектенип жүрүп, бүгүнкү күндө ошо театр деген түшүнүгү жок кыздар, балдар бүгүн театр деген сонун түшүнүктү алып, театрды сүйүп, театрга баш оту менен кызмат кылып атышат. Анан жанагы силер айткандай дээрлик бардыгы театралды окуу жайды бүтүп келди деген сөздөн алысмын. Азыр бирин серин келип атат, катарыбызды толуктоп атат. Бирок жанагы театрды жөнүндө түшүнүгү жок, мындай айткандай жапайы таланттарды биз чогулуп алып, даярдап, иштеп, бүгүнкү күндө алар ташалып калды. Мындай бир көргөн адамга чыныгы театрдын адамы катары түшүнүк пайда кылат да. Театр жөнүндө билими болбосо дагы, бирок алардын жүрөгүндө ошол театрды сүйгөн адамдар келген да. Ошол нерсени жок дегенде мектепте болсо да аткарып жүргөн, ошол тармакты каалап өздөрү келип иштегендиги үчүн биздин театр сакталып калды деп ойлойм да. Абдан зор сонун канчалаган ийгиликтерди багындырып атканыңыздарды биз дагы байкап турабыз. Бул азыркы учурда соц тармак деген жакшы нерсе чыкты. Элдер телевизордон көрбөй калса дагы сиздердин ушул эмгегиңиздерди соц тармактардан көрүп атышат да. Мен ушул учурдан пайдаланып бирдемени айта кетейин. Мына кечээ жакында бир 10 күндүн жүзү боло элек биз жалпы театрдын кызматкерлери менен актерчилар менен биргеликте Шынар Калбекованын Өксүгү күчтүү өмүр деген трагедия драмасыны кайрадан жандандырып башка өңүттө алып чыктык да. Анан мындагы мен актерлордун чеберчилигини өскөнүнү эл баалап турат. Элдин баалаганын мен мындан билип турам. Буга чейин бир спектакль коюп атсаң, залда ызы чуу, кыйкырыгы өкүрөк, айтор жакшы этибар бербейт эле да. Кечегиден мен ушундай бир жакшы жашаганды байкадым.
шаарда театр көрүп аткандай эл ушунчалык кунт коюп, жан дили менен сахнадагы окуяны угуп көрүп турду да. Ошондогу тынчтыкты кулисанын артында туруп, мен угуп туруп, жан дүйнөм менен сүйүнүп, Кудайга шүгүр, биздин ушу 18 жылдык эмгегибиз текке кетпептир. Биз коомчулукту тарбиялаптырбыз. Маданий оюн зоок мекемелеринде кантип отуруп, кантип аны көрүп кабыл алууну деп биз көрүүчүлөрүбүзгө чоң ыраазы болдук. Ошо көрүүчүлөр эмне үчүн ошентип бүт көңүлүн бөлүп отурду? Анткени сахнада болуп аткан окуяны биздин артисттерибиз ошонун деңгээлине жеткире аткарып, окуянын майын чыгарып ойноп аткандыктан сахнада ошондой тынчтык өкүм сүрдү. Бул артисттердин чеберчилиги, артисткерлердин утугу. Ошону менен бирге мен элди тарбиялап келатканыбызга, элибиз спектакльде көрүү маданиятынын өскөнүгө ыраазы болдум да. Ылайым мындан ары дагы биздин элибиз театр дегенде ишкен ашын коюп, келип көрүп, биздин эмгегибизди баалап, анан ошол жерден турмуштун күнүмдүк көйгөйдөн бир аз арылып, анан эс алып кетсе, бул көрөрмандын утугу, ойноп берген артисттердин утугу, жалпы театр ишмерлеринин чоң утугу болот да. Азаматсыз, ушу сиздин акыркы сөзүңүздөн мен дагы өзүмчө бир канааттанып, ошол жасаган эмгектериңиздердин өзүрү чыгып атканына, уже элдин ушунчалык элди келип бергенине ыраазы болдум. Эл дагы көп келди, ошо аншлаг деген түшүнүк бул орун жок туруп калуу дегенди түшүндүрөт да. Адамдар туруп турду да. Ой, режиссер катары мен сүйүнбөй, жалпы жамаатыбыз ушундай жакшы келип берди, ушинтип жакшы кабыл алды деле. Иши кылып, мындай костюмубузга батпай калдык да кубангандан. Алайым ушундай кубанычыңыздар көп боло берсин, э? Кошумчалап кетти. Убакыт барбы? Бир минут калды. Мына жакында эле коебуз деп белгилүү драматург жазуучу Бурул Калчабаева дегендин Махаббат баяны деген тарыхый чыгармасыбыз коебуз деп шыктанып, ошого даярданып керек болсо баштап койгонбуз. Актерлер бар, молту бүт барыбыз Нуролдо барбыз. Бул деген биздин максатыбыз, биздин театрда көптөн бери ушундай тарыхый чыгарманы эмне үчүн койгон атабыз, эмне үчүн баягында 500 миң сом, миллион сомго чейин акчаларды эме сураганбыз да, ошолорду максаты бизди бүт бар бизди кийим, костюм деп коет, тили боюнча ошо костюмдер бизде жакыр, ошондон ошолорго аракет кылып, мына ушуну биздин азыр биздин директорубуз Бакыт Сүймөевич ошонун аркасынан жүрөт. Бүгүн театрлар эмеси боюнча да кеткен. Дагы бир жолу ошо Мамажан Козубаевди да айтып кетели. Бул да биздин бүгүнкү шоуда эми эртең ошол эмеде филармонияда бул концерт болот. Ага да биз эмеде ийгиликтерди каалап кетели. Ошондуктан эмне демекчибиз? Ошо биздин театрга ушундай бир мына жаштар келди, топ көбөйүп, эртең ушул мына эл артисти Сүкөлдүн режиссеру Давлетбек Нургазиев деген режиссер келип туруп, кайра онудан баштайт деген үмүт менен турабыз. Муну биз коюп ала турган болсок, бул да биздин эң бир жетишкен биздин театрдын ушу ийгилиги болот да. Андан дагы ошол улам ушу жаңы спектакльдерди жаңылаганга ар бир режиссерлор чамынып даяр турабыз. Ошол биз элди чакырып, ушул эл топтолуп, ага айтканда аншлаг эле болуп берсе, артисттер чыгып алып туруп, жүрөгүн жаап туруп эле тартуулоого даярбыз да. Рахмат агайлар. Убакыт деген ушунчалык бир учкан куш демекчи. Канча сөз сүйлөсөк да бул маданият тармагы боюнча убакыт жетпейт. Анткени биз канчалаган ийгиликтерди багындыра атабыз, канчалаган биздин үчүн алдыда дагы биздин жасай турган иштерибиз турат. Булар жөнүндө биз кеп козгосок өтө көп убакыт кетет экен. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Андыктан мен бүгүнкү бизге конокко келип берген
көркөм жетекчи Сайдмыр Султанмуратов, ошондой эле жогорку категориядагы артистибиз Маккамов Каламбек агай, ошондой эле эмгек сиңирген артистибиз көп жылдан берки кыргыз жалпы эле ушул Баткен элинде биз театр дегенде ушул агайыбызды тааныйбыз да. Ушул сиз театрдын мындайча айтканда энциклопедиясы десек дагы жаңылышпайбыз. Мансур Парпиев ушунчалык бизге алтын убактыңыздарды бөлүп бүгүн майрам күнүңүздөргө карабастан маданият жөнүндө ушул жерде кеп козгоп бергениңиздерге мен терең ыраазычылык айтамын. Жалпы эле ушул телевидение тармагынын кызматкерлеринин атынан ылайым ушул ишиңиздерге ийгилик боло берсин. Дайыма залыңыздар толо көрүүчүгө толсун. Сиздин сөзүңүздөн улам ушул элдин маданиятты, көрүү маданияты өнүккөнү бул жалпы бардыгыбызды кубандырат. Ылайым жергебизде тынчтык эле болсун дагы. Концерттер коюлуп, элдин күзгүсү болгон маданият тармагы өнүгүп өсө берсин. Сиздерге дагы бекем ден соолук каалайбыз. Дагы ийгиликтерди багындыра бериңиздер. Учурдан пайдаланып, биз жалпы маданият кызматкерлерине бүгүнкү кесиптик майрам менен куттуктап кетели демекчимин. Урматтуу кесиптештер, маданият тармагынын кызматкерлери, баарыңыздарды кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жалпы кыргыз. Чоң рахмат сиздерге. Анда эмесе биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.